Демократия курсубузду кайра улантабыз. Биздин буга чейин баштап кеткен эки бөлүктү камтып кеткен темабыз бул демократиялашуу темасы жана акыркы кездеги демократиялашуунун акыбалы, демократиялык дефицит же кризис деп. Анан ошол алдында сүйлөшүп өткөн эки бөлүктө, сабагыбыздын эки бөлүгүндө ошол демократиялашуу деген өзү эмне экенин суроого салып, бул деген ошол реалдуу жашоодо, саясий бир коомдордо, өлкөлөрдө болуп аткан демократия куруу процесстерин аныктап кеттик. Андан демократия өзү бир теориялык же абсолюттук бир түшүнүк болгон болсо, демократиялашуу деген бул ошол түшүнүктү чыныгы реалдуу саясий турмушта ишке ашыруу процесси деп аныктадык. Анан экинчиси ошол демократиялашуу менен кошо ошонун алкагында транзитология же саясий транзит деген темасын алып, жана транзит болгондо ошол демократиядан автократиядан демократияга кандай транзит болот экенин же орун алмашуу кандай болор экенин айтып, ошо саясаттануу илиминдеги бул транзит, саясий транзит түшүнүгүнүн текебердигин, кемчиликтерин баса белгилеп кеткенбиз. Анан демократиялашуу деген менен кошо дедемократизация же демократиядан алга таюу, артка таюу деген теманы да козгоп кеткенбиз. Эми бул ушул темабыздын үчүнчү жана акыркы бөлүгүндө мен сунуштар элем, бул ошо демократиянын дефицити же акыркы кездеги демократиянын акыбалы жана мүмкүн болгон кээ бирлер сүйлөп аткан кризиси жөнүндө бир аз сөз сүйлөйт дейбиз. Бул өзгөчө жана дедемократизация же демократиядан артка таюу деген темабызга байланышкан сөз. Демократиялашуу же демократияны куруу деген теманы сүйлөшүп атканда, ошо оң тескерисин толук бойдон камтыган максаты карманчу болсок, анда албетте демократиялуу деген же мурда эле калыптанып калган демократиялар деген өлкөлөрдү карап, ошолордун демократиясынын акыбалын же демократия артка тайып бараткандай сезим берген кырдаалды талкуулабай койсок, албетте биз катачылык кетирмек болбуз. Азыркы кезде анан ошо демократиянын дефицити деп коюшат кээ бирлер, же деги эле демократиялык кризис деп да айтып келишет. Ошонун себептерин, анын симптомдорун жана негизи түпкүр түшүндүрмөсүн талкуулаганга аракет кылабыз келерки бир нече мүнөттө. Бир канча изилдөөчүлөр жана институттар ошо өзгөчө демократияны орток тема кылып изилдеп жүргөн кишилер, тараптар акыркы кезде дээрлик бир 6-7 жылдын ичинде дүйнө жүзүндө демократия кандайдыр бир кризиске учурап жатат, же демократиялашуу процесси токтоп калды деген сөздөрдү сүйлөп, ушундай коңгуроо кага баштаганы белгилүү. Алардын айтымында бул акыркы жылдары демократиялашуу ушу дефицит болуп атат дегенин негизи бул ошол буга чейин же ошол 2010-жылдарга чейин болуп келген демократиялардын саны өскөн жанагы траекториясы же өсүп аткан нугу токтой калып, акыркы кезде демократиялар көбөйбөй калды. Демократиялардын маңызы да, сапаты да, саны да өспөй калды деген жүйөнү келтиришет. Албетте буларга сын айткан тескери тарап да бар. Булардын айтымында, сынчылардын айтымында, албетте биз дайыма эле демократиянын саны өсө берет деген ойдон алыс болушубуз керек. Дүйнөдө саналуу эле өлкөлөрдүн саны бар. Сөзсүз эле түрдө жыл сайын канчадыр бир өлкө демократияга өтүп, демократияны андан ары улап, күчтөндүрүп кетиши керек деген бул сөзсүз абзел нерсе эмес. Жана ошондой өсүү болбой калса эле сөзсүз түрдө демократия кризиске учурады деген ой бул туура эмес ой деп айтып келишет. Менимче эки жакта тең албетте сөзүндө маңыз бар, мааниси бар. Анткени менимче чынында эгер демократиялашуу процесси бир кайсы бир объективдүү
дүйнөнүн азыркы кездеги саясий эволюциясында керек болгон, абзел болгон бир процесс деп карачу болсок, анда албетте демократиянын өнүгүүсүнүн, бекемдөөсүнүн токтоп калышы бул жок эле дегенде ошол коңгуроо көтөрчү, суроо туудуруучу кырдаал болуш керек. Аны ойлонбосок, ага көңүл бурбасак, анда албетте биз демократияны өнүктүрүүнүн, күчтөндүрүүнүн максатын бош койгон болуп калмакпыз. Эми менимче бул дүйнөдөгү демократияларды эсептеп статистикасын чыгарып, бир сандарын анализдеп, кандайдыр бир индикаторлор менен, индекстер менен өлчөп, ченеп келген институттардын сөзү өз алдынча бир нерсе. Менимче демократиянын акыбалын, азыркы кездеги турумун талкуулоодо мындай жанагы математикалаштырылган, сандаштырылган анализден өзгөчө турган бул сапат жагын кароо өтө маанилүү. Менимче бул жагын карачу болсок, баарыбызга эле көп көрүнөө болгон, баарыбыз дээрлик күндөн күнгө жаңылыктарда, өз ара талкууларыбызда байкап келген демократияга коркунуч туудурган, кооп туудурган көрүнүштөр арбын. Ошолорго мисал үчүн алсак, Европаны биз демократиянын очогу, бешиги деп айтчу болсок, Европада акыркы кезде бир канча жылдан бери шайлоолордо өтө коркунучтуу, кооптуу тенденциялар байкалат. Мисал үчүн өзгөчө бир оңчул жана радикал, ар кандай маданий азчылыктарга, этникалык азчылыктарга, өзгөчө мигрант коомчулуктарына карата чыдамы жок болгон улутчул топтордун баш көтөрүүсү бул өтө бат-бат кездешкен жана кооптондурган көрүнүш болуп калды. Алсак, Франция мамлекетинде акыркы 2-3 шайлоолордо ошол националдык фронт, улуттук фронт деген партиянын көрсөткүчтөрү өтө чоң болуп, акырында чындыгында ушулар жеңип кетеби деген коркунучка да кептеп келди Франция элин. Же Улуу Британияны алсак, аларда да ошондой эле буга чейин эч кандай ийгиликке жетише албай келген өтө оңчул, ультра оңчул, улутчул партиялардын көрсөткүчтөрү тезден тез жакшылап ийгиликтүүрөөк болуп келатат. Германияда эле ошол, Австрияда да ошол. Булардын баарыбызга белгилүү болгондой өтө ийгиликтүү экономика жагынан, билим жагынан, саясий маданият жагынан буга чейин биз эң жетишкен, өнүккөн деген мамлекеттердин арасында. Эгер ушуларда ушундай кырдаал болуп атса, албетте биз демократиянын кырдаалы, туруму сопсонун же жай эч кандай кооптуу эмес десек, биз жаңылышмакпыз. Албетте булар ушундай болуп атканда, демократияга жаңыраак келген, жашыраак куруп аткан мамлекеттердин арасында ого бетер маселелер көп. Мисал үчүн постсоциалисттик өлкөлөрдүн арасында Европада Венгрия менен Польша деген эки мамлекет бизге мурдатан Советтер Союзуна жакын болгон бир социалисттик лагердин мүчөсү деп делген эки мамлекетте кайсы бир жылдары өтө ийгиликтүү, бат демократиялашкан мамлекеттер деп эсептелсе, акыркы кезде буларда да ушундай улутчулдук жана улут азчылыктарына, дин азчылыктарына чыдамы жок болгон саясий күчтөрдүн үстөмдүк кыла баштаганы өтө кейиштүү көрүнүштөр. АКШнын турумун айтпай деле койсок болот. Америка Кошмо Штаттары албетте дүйнө жүзүндө акыркы 20 жыл, 30 жылдын арасында демократияны эң күчтүү, эң массалык түрдө дүйнөгө таратып келген, демократияны күчтөндүрүп келген, демократияны жанагындай эгин эккендей эгип келген өлкө деп билсек, азыркы кезде Американын өзүндө ошол демократиянын туруму анчейин жакшы эмес. Бул кеминде акыркы президенттик шайлоонун тушунда туулган суроолордон келип чыгат мындай ойлор. Бирок бул жалаң эле ошол шайлоого эмес, деги эле көбүрөөк кененирээк алып карасак, күнүмдүк жашоодо да президенттик эмес, сенаттык, конгресстик шайлоолордо пайда болгон,
негизи эле күнүмдүк иштерде жүрүп аткан саясаттардан алып карасак, саясий иштерден алып карасак, кайра эле бул жерде демократиянын ордуна ар кандай бир популисттик, чыдамсыздык же бир реакционер болгон же ар кандай бир кескин оңчул ойлорго берилген топтордун мааниси өтө чоң болуп келатат. Эми бизге жакыныраак болгондордон албетте Туркия Жумуриятын алсак болот. Ал жерде кайсы бир жылдары көп мамлекеттерге демократия курабыз деген мамлекеттер үчүн үлгү болуп кала келген демократия, жаш демократия азыркы кезде албетте демократия жолунан тайып, тескерисинче ушул диктатуранын, автократиялык бийликтин күчтөнгөнү алар үчүн алардын бийликтин сөзүндө бир триумф катары берилип, майрамдалып келет. Анан эң акыркысын айтчу болсок, Индия деген килейген дүйнөдөгү экинчи эң эли көп мамлекет. Бул Индия боштондук алгандан бери, өз алынча мамлекет болгондон бери демократия деп эсептелип, дүйнөдөгү эң чоң демократия деп эсептелген болсо, азыркы кезде бул мамлекетте да бийлик анчейин демократиялуу эмес, көбүн эсе ушу эл менен сырдашпаган, кеңешпеген чечимдерге барып, популисттик жана автократиялык, авторитардык бийликке бара баштаганы бул көрүнө эле тенденция болуп калды. Мунун баарысын эгер ушул байкасаңыз, Европада да, өнүккөн өлкөлөрдө да, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө да байкасак, ушул демократиянын туруму анчейин жакшы эмес экен. Эми албетте буларды мен такыр эле бир кара түскө боеп, демократия такыр эле бир караңгылыкка, туңгуюкка кептелиптир дегенден алыс болушум керек. Эми албетте буларга каршы, ушул эле мисалдарга каршы койчу жакшыраак, ийгиликтүү мисалдар деле бар. Бирок бизди кооптондурган жана демократия жөнүндө эгер жоопкерчиликтүү жакта нукта ойлончу болсок, анда ушундай кооптуу мисалдарды көбүрөөк ойлонуп, ушулардын себептерин, келип чыккан жана процесстерин көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кылышыбыз абзел. Эми ошону түшүнчү болсок, акыркы кезде, акыркы бир нече жылдарда, мүмкүн 2000-чи жылдардын башынан бери, бирок өзгөчө акыркы 5-6 жылдан бери дүйнө жүзүндөгү бир канча кубулуштар келип, бирдей орун алып атып, ушундай демократияга болгон басымга жол берди десек болот. Мунун басымдын баарысын бир жол менен айтканда, бир сөз менен айтканда популизм десек болот. Бирок өзгөчө ушул популизмдин бир жаңыча, татаал, комплекстүү түрүн айгинелеп кетишибиз керек. Бул деген, мисалы үчүн, азыркы кездеги демократиялык өлкөлөрдөгү популизмде бул биринчиден бул экономикалык кыйынчылыктар, экономикалык жана финансылык кризис жол берген популизм бар. Бул экинчиден миграция жана өзгөчө качкындар толкундары жана агымдары. Бир өлкөлөрдөн качып миңдеген, 100 миңдеген, жада калса миллиондогон элдер башка элдерге, коомдорго жер которуп, ал кабыл алып аткан коомдордо албетте ар кандай процесстерди, жакшы эмес процесстерди туудуруп атат. Анан ушундай кыйынчылыктардын, экономикалык болобу, глобалдашуунун тушунда болуп аткан экономикалык кыйынчылыктар болобу, культуралык жана кагылыштардын негизинде болобу, канткенде да ушунун баарысын жанагы популисттер ушул либералдык демократия же солчул, же теңчил демократтардын кылган иши, ошолордун кемчиликтери деп калың элдерге түшүндүрүп, ошонун негизинде өздөрүнө саясий упай топтоп, ошонун негизинде жана биз айтып кеткен буга чейин байкалбаган ийгиликтерге жетише башташты. Популизм мунун негизинде албетте айтыш керек. Популизм деген эмне? Бул популизм деген жөн кыскача айтканда бул ушул элди экиге бөлүп, жарым эл же көпчүлүк эл жанагындай кембагал же адилетсиздикке туш болгон, кемчиликтерди баштан өткөргөн жана элитага каршы турган элди жана үгүттөп, ошолорго терс койгон жанагы элитаны, саясий элитаны, саясий башкаруучуларды душман кылып көрсөткөн саясий
турумду айтабыз. Ушундай экиге бөлүп, ошол экиге бөлгөндөн бир тарабын өзүнө таандык кылып алып, ошол тараптан, ошол позициядан, трибунадан сүйлөп, жанагы кайсы бир партиялар болобу, лидерлер болобу, же башка элиталар болобу, ошолорду күнөөлүү кылып, ошонун негизинде өздөрүнө упай топтогондорду биз популисттер деп коебуз. Ушул азыркы кездеги демократияга каршы болгон популизм бул негизинен ушул мен айта кеткен жанагы татаал бир нече дүйнөлүк, эл аралык, регионалдык кубулуштардын бир эле убакта келип калуусунан келип чыккан көрүнүш. Бирок бул эми азыркы кездеги дүйнөдөгү турум десек болот. Жана саясий, экономикалык, маданий турум жана ушулардын баарысы татаалдаштырып келип, демократияга чоң басым жасап атат дейбиз. Менимче, бирок демократиянын мындай кыйынчылыкка дуушар болгонунун дагы бир чоң тереңирээк себеби бар. Бул деген демократиянын өзүн биз кандай түшүнүп калганбыз жана демократияны колдонууда, демократия жөнүндө ой жүгүртүүдө биз кандай мүчүлүштүктөрдү, кемчиликтерди кетирип атканыбыз чоң суроо болуп, ушул жагынан менимче өзгөчө демократиянын кризиске учурабысына жол ачылып калып атат. Бул деген башкача айтканда демократия эмнеге керек экени, андан эмнени күтүшүбүз керек, анын кандай талуу жерлери бар, кандай жагынан демократия күчтүү болуп жана эффективдүү маселе чечүү жолу болуп калат. Негизи эле демократия дегенде кандай институттардын, кандай мыйзамдардын, кандай коом ичиндеги алакалардын, мамилелердин тутумун айтабыз. Ушулардын баарысына менимче көбүн эсе биз эч кандай жооп да издебейбиз. Өзгөчө бул жанагы саясий практикада, саясатчылардын саясий трибуналарда сүйлөнгөн сөздөрдө ушундай кубулуштар бар. Албетте саясий илимде, саясат таануучулардын арасында демократияны изилдөө, демократия жөнүндө суроолорду коюп, ага жооп издөө дайыма боло келет. Бирок калың элдин арасында жана публиканын арасындагы дискурста деп коебуз. Ушул калың элдин арасындагы сөз жүргүзүүдө, саясатчылардын курган жана диалогдорунда демократияга терең түшүнүктү издөө, демократиянын негиздерин түшүнүү деген максат коюлбай калган. Демократия жөн гана ураан болуп, үстүртөн гана бир абсолюттук бир түшүнүк катары болуп, демократияны курабыз дегенде 1-2-3 эле нерселерди айта коюп, шайлоо өткөрө коюш керек, адам укуктарын киргизе коюш керек, жана дагы башка ушундай үстүртөн өтө тайыз түшүнүлгөн концепттердин эле негизинде келип калып атабыз. Ушулардын баарысын эгер бирге алып карачу болсок, анда албетте эгер чынында демократия кризиске учурап турган жери бар болсо азыр, анда албетте ага толук объективдүү себептер да бар экенин биз моюнга алышыбыз керек. Эми албетте буларды моюнга алгандан кийин демократияны дагы да күчтөндүрүп, же демократия канткенде же кандай жолдор менен өз акыбалына келип, өз жолуна, позитивдүү жолуна кайра түшө алышы мүмкүн деген суроолорго жооп издөө маанилүү болот. Азыркы кезде анда ушул темабызды жабык деп жарыялайлы. Демократиялашуу жана демократизациянын ар кандай жааттарын, аспектилерин талкууладык. Келерки темада болсо биз эми демократиянын жалпы эле темасын эмес, Кыргызстанга карата сөз кылабыз. Кыргызстандын демократиянын Кыргызстандагы орду, акыбалы жана келечеги деген темада сөз жүргүзөбүз.